Салам урматтуу угармандар, Мирел менен Аку алдыңарда ушул 1 майда эмгек күнүндө биз силер менен ушул подкастта дагы силерге эмгек кылып атабыз дегендей. Кандайсыздар достор? Жалпы эмгекчилерди бүгүнкү майрамыңыздар менен коттуктайбыз. Ура. Майрамың менен Мирел. Рахмат. Майрамың сеники. Майрам баарыбыз эле иштейбиз да. Баарыбыз иштейбиз. Кумурскалардын да майрамы керек болсо. Кумурскандагы. Бирок өзгөчө Акунун бүгүн майрамы негизи, анткени болсо бул профессия негизи менин профессиям эмес, мен болсо жөн эле мул менен илинип калдым. Дейчи. Бирок Аку болсо өмүр бою ушу менен иш кылып жүрөт. Ошон үчүн Акуну таап келатат. Акуну да куттуктап коелу. Чоң рахмат. Эмгекчи деп калмакчы, мен ушу таң калам да. Бизчи Мирел мындай ойлойбуз да, ооруп атканда жаным кыйналды, өлө эле кыйналбадымбы деп айтабыз. Анан иштегенде кыйналдым, чарчадым деп айтабыз да. Биз бул нерсени мындай кыйналдык дейбиз да. Бирок илгери акылмандардын акылманы болгон эң акылман падыша Сулайман мындай дептир да. Жер үстүндө адамдын эң жакшы учуру бул ооруган учуру, анан эмгектенген учуру дептир да. Элестет, анан мындай контраст го, кантип жок депчи. Анан мен ушул Сулайман пайгамбардын сөзүнө таң кала берем да. Эмнеге ушинтип экен депчи. Көрсө эң жакшы учур бул адам ооруган учур, анан эмгектенген учур деп. Кызык. Анан дагы бир нерсени кошуп келтирет элем. Жанагы эме көңүл эмеге бур деп коет го. Бул баары эле белгилүү, кумурскага көңүл бур дейт го. Алар болсо эртеден туруп алып иштешет. Эртеден кечке чейин иштешет дейт, тигини барып кылышат дейт. Чынында негизи эмгек бул баарына эле эмес го, бирок кандай десем, мындан рахат алышат экен көбүлөр. Мен ойлочумун, эмнеге рахат алышат жумуштан? Жумуш деген атам болсо чөп жул дегендей эмгек кылышың керек, бир нерсе кыймылдашың керек дейт. Бул албетте бул башка сөз деп коелу. Негизи бул адамдын эмгеги, сүйүктүү эмгеги болот же жакшы көрбөгөн эмгеги болот. Ар кандай ушундан эмет билинип турат болуш керек. Негизи адам өзүнүн ишин жакшы көрсө, сүйсө, анда ал жака сүйүнүп барып, анан бүгүнкү майрам рахат алып, анан бүгүнкү майрамды жакшы тозот го дейт. Биз анда угармандарыбыздан сурайлычы, сиз кайсы жакта иштейсиз? Эгерде сыр болбосо жазып коюңуз ылдый жака. Эгер жок, мен иштебейм, мен үйдө отурам десеңиз, аны да жазып коюңуз. Анан негизи ушул мен ойлоп коем да, эмгектенүү менен анан баягы труд менен трудоголиктин айырмасы жөнүндө бир аз токтолгум келип атат да. Мисалы, эмгектенген жакшы, бирок трудоголик кыргызча эмне болуп калат? Күжүрмөн, өтө күжүрмөн болду. Түшүкчүлдүк го деме. Түшүкчүлдүк кайсы учурда ушул экөөнүн границасы кайсы болду экен деп ойлоп коем да. Мисалы, анткени байкасаң, Мирел, мисалы иштеш керек дейсиң, кыймылдаш керек, бир нерсе кылыш керек дегенде, баары бир сен башка нерсеге убактың калбай калат го. Нан таап жеген маанилүү, бирок андан да маанилүү нерсеге убактың калбай калгандай болот да. Анан өзүңдү ушул түйшүктүн ичинде эле жүрүп аткандай болуп сезилип каласың да. Кээде мисалы менде ушундай болуп калат. Бул нерсени кылайын десең убакыт жок, муну кылайын десең убакыт жок, убактың баары жумушка кеткендей сезилип калат да. Ошону трудоголик деп айтып койсо болобу? Ошону трудоголикти жок, негизичи ушуну ойлоп койдум да, бул эмгек да. Анан мен мисалы үйгө келгенден кийин дагы мынтип эс алып, рахаттанып отурганымды билбейм да. Бул жерди жыйнаш керек, муну кылыш керек, муну мынтип коюш керек. Анан тияка барып келиш керек болот эле. Дайыма кыймылда жүрө бергендей сезилип кетем да өзүмчү. Анан бул ушул түйшүкчүлдүкпү деп ойлоп коем өзүм кээдечи. Негизи адам болсо ушул түшүкчүлүк деп айтып койсо болот. Бул жакта эме да эки тарапы бар болуш керек. Адамдын негизи эмеси жок. Мисалы айтылганда эле аз айтып кеттиң. Башка мүмкүнчүлүк жок. Мындай айтканча, кылбасам, үйдү тазалабасам, анда эмне болот? Тамак даярдабасам эмне болот дегендей да. Бул болсо түшүктүүлүк болуш керек. Анткени сен кылышың керек, айла жок деп баштайсың. Бирок негизи эгер трудоголик жөнүндө айтсак, так кана ошол адам жөнүндө айтсак, ал болсо бул кылган ишин сүйүп, бул өзүнө зыян алып келип атса дагы ал рахат алат, ишинен рахат алат. Айлык алган деле эмес, айлыгы деле мүмкүн жетиштүү өзүнө, бирок үй бүлөсүн багууга же тияка эме кылып өйдө таба коюш, бул аны деле көп көз, кандай десем, көз каранды эмес андан. Бирок жумушу менен эле келейинчи, жумушка иштейинчи деп туруп, өзүнө зыян болсо дагы ал бул жумушун тыштабай иштей берет да. Мүмкүн ошол болуш керек, жумуштан дагы 6-да бүтсө жумуш, ал болсо 7-де кетет. 7:30 кетет. Анан жана бир дос балам айткандай, мындай предлог кылып коет болуш керек. Пробка бүтсүнчү, ага чейин иштей берейин, пробка бүткөндөн кийин кетем дейт да. Мүмкүн. Анан күн сайын 10-до, 9-да үйүнө келет да. Ошондо ушуну айтып койсо болуш керек. Трудоголик өз жумушун сүйөт, бирок ал өзүнө зыян алып келет. Албетте баары зыян алып келет, бирок бул адамдын бир айтылгандай айла жок, башка эчтеке кыла албайм, башка жумуш жок, үй бүлөм бар,
эметишим керек, иштешим керек, кылыш керек. Бул адам болсо мүмкүнчүлүгү көп, бирок бул жумуш мага жагат, бул жумушту иштейм деп туруп ырахат алам деп, бирок бул ага зыян алып келет, ошонусу го дейм. Жакшы. Эмгек негизи адамды тарбиялайт деп илгери эле айтылган го. Мисалы, ушу мен таң калып коем да, иштеген иштейт деген бул Лениндин сөзү деп айтышат го. А бирок бул сөз ушул ыйык жазууда бар да, иштеген иштейт деп, Ленинге чейин эле жазылган сөз да. Анын иштеген иштейт демекчи, негизи адамга эмгек бул керек деп ойлойм да. Анткени карасаң, башында эле баягы Кудай ата адам атаны жаратканда бакчага жайгаштырып, ошол жерде ал иштеши, эмгектениши керек болчу да. Ошол жерде кам көрүшү керек болчу, карашы керек болчу. Анан демек жаратылгандан эле биз баягы движение жизнь демекчи, ошол принципте жаралган экенбиз да. Көрсө биз адам иштеш үчүн жаралыптырбыз. Анткени иштегенден биз өзүбүздү дисциплинага үйрөтөбүз, иштегенден биз оорубайбыз, иштегенден биз адамдар менен байланышканды үйрөнөбүз. Карап отурсаң, мисалы, иштегендин көп плюстары бар экен. Туура. Негизи мындай нерсени байкадык го дейм, баарыбыз эле. Үйдө эчтеке кылбай отуруп күндү өткөрсөң, кечки убакытка чейин сен чарчагандай сезесиң да. Өтө мындай алсыз болуп, чарчагансып, уйкуң келип, бирок уктайын десең укта албай, ушундай болот го. А негизи адам кыймылдап, жумуш кылып, тигин баарын кыймылдап келген адам болсо, кандай мындай дагы деле күч кубаты толуп турган, анан уктаганда жакшы уктайт, ушундай айырмасы бар да. Негизи адам баарыбыз эле кыймылдаганга жаралганбыз да. Бирөө ким айтты эле, эмнеге бизде эки колубуз бар, эки бутубуз бар, бирок бир оозубуз бар дейт да. Дегенде салыштырма кылганда, көпсү эле кылышыбыз керек экен, басыш керек экенбиз дегендей. Эки ооз болсо бирөө эле деп коет. Чынында негизи адам кыймылдабаса, анын организми, ал негизи ден соолугу бузула баштайт экен. Бул кандай парадокс. Албетте бул балансы бар. Кээ бирлер биздин ата-энелерибиз көп иш кылып, өз убагында азыр болсо көрсөң карып, бир жерлери ооруйт. Анткени жумуш кылган да. Анан бир айтып берген эсимде, мугалим болсо жумушун иштеп атып, эмелерди текшериш керек болчу да, контрольный работасын текшериш керек болчу. Ал болсо үйүнө келип уктап калбаш үчүн кылышым керек деп туруп, бутуна муздак сууну куюп тазикке. Анан жыңалап бутун салып алып текшеришкен. 12-1 түнгө чейин уктап калбайын деп. Суу жылып баратса барып төгүп туруп, кайда муздак суу куюп туруп, анан бутун салып уктап калбайын деп. Текшериш керек экен депчи. Бул албетте айла жок адамдын ишке берилген, кандай десем, ой максаты. Бирок айтылгандай эле кыймылдап турушубуз керек. Кыймылдабасак, ошон үчүн зарядка деп коет эмес беле, керектүү нерсе. Биз угармандарыбыздан да сурайлычы, негизи эмгек менен эмгекчилдиктин эмне айырмасы бар, трудоголиктин? Сиз өзүңүздү мен эмгектенем, мен эмгекти сүйөм дейсизби же ашыкча түйшүкчөл катары көрөсүзбү? Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Анан негизи эле эмгек адамга эмне үчүн керек? Бирок ушул эмгек деп анан кыймыл деп айта кетип атпайбызбы? Мисалы, тикмечи эжекелерибиз бар, биздин көп бир күн кечке 10 сааттап бир орунда отуруп иштеген. Бул иштеп атат, бул жумуш кылып атат да. А бирок бул кыймылга жатпайт. Анткени бир орунда 10 саат кыймылдабай отуруу организмге зыянын тийгизип коет да. А кээде болсо кара жумушта ашыра иштегендер бар, сен айткандай кара жумушта иштеп бөйрөгүн ылдый түшүрүп алат, колу бутун жабыркатып алат. Мындай карасаң ал деле кыймылдап атат, бирок ал деле кыймыл, бирок бул ашыра түйшүкчөлдүк да, мында адамга минус алып келе турганчы. Анан ушуну кээде ойлойсуң да, где золотая середина деп ойлойсуң да, ортосу кайда? Эме муну болсо бар айтылгандай эле, мурун эле Кудай жаратып ойлоп чыгарып койгон, адам эмгекчил болуш керек, эмгек кылыш керек, бирок айтылат эмес беле, эмне үчүн 6 күн адам иштейт, 7-күн күн эс ал деп айтып атпайбы? Бир выходной баарыбыз да, бүттү. Бул трудовой кодексте да бүт дүйнөлүк жазылган. 1 же 2 жада калса выходной кылыш керек деп. Көбүрөөк иштеш керек экен, көбүрөөк кыймылдаш керек экен, бирок токтотуш керек экен да. 8 сааттан ашпаш керек. 8 саат, кээрлер 10 саат, 12 саат иштешет. Бизде эми азыр СССР өлкөсүндө 8 саат калды да, башка өлкөлөрдө 6 саатка, 4 саатка өтүштү азырчы. Анткени азыр өнүккөн өлкөлөрдү карап аябай кубанасың да. Биз бул тууралуу кийинкиде айтып берели, Милел мага саатын көрсөтүп атат. Убактыбыз келип калды. Тилекке каршы. Достор, бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Эмгектин үзүрүн көрүңүздөр, бул эң чоң бата. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.